Кант шаарынан жери 18,5 соток болгон ушул үй сатылат. Жакшы жери, 3 фазалуу электр энергиясы бар, природный газ бар экен жана Кант шаарынын эң эле жакшы тынч райондордун биринде жайгашкан. Жайгашкан жери көпчүлүккө эле жакса керек. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Үйдүн жайгашкан жери Кант шаары. Сиздер үйгө баруу үчүн Бишкек шаарынан келатканда оң тарапта Азия маркетин көрөсүздөр. Бул жер Советский жана Ленина көчөнүн кесилиши болуп калат. Советский менен өйдө карай барып, сол тарапка бурсаңыздар, Чехова көчөсү 32 даректе үй жайгашкан. Үй тараптан деле жүргөн маршруткалар бар экен жана бул чоң жолдон деле жүргөн маршруткалар бар туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы Дарек Чехова көчөсү 32 үй болуп калат. Жолдор кенен природный газ бар экен, 3 фазалуу электр энергиясы, суу бар туугандар. Анан тупик көчө. Ушул сатылуучу үйгө келип жол бүтөт. Балдарыңыздар көчө ойносо ашыкча машина жүрбөйт. Кенен ойнойт туугандар тынч. Кант шаарынын эң эле тынч райондордун бири экен. Андан ары көчө тараптан прожекторлор орнотулган, кечинде да жарык. Участогу боюнча айтсак, Кызыл китеп боюнча участок 8,5 соток, а фактически 18,5 соток экен. Себеп бул жагында приусадебный участогу бар. Бул жакта ушул үй ээси өзү колдонот. Мына бул жагына 10 соткты бак катары же навес кылып, ушундай жеңил конструкцияны биринчи салып эле колдонсоңуздар болот. Кызыл китеп 8,5, приусадебный участок 10, жалпы 18,5 соток экен туугандар. Балдар мектепке 10 мүнөттө жөө барып келе алышат. Садик, медцентрлер да жакын экен туугандар. Андан ары көрүп тургансыздардай кенен дарбаза, транспорт менен кенен кирип чыга аласыздар. Бул мына үйдүн короосу. Түрлүү жаш бактары, жер жемиш эккен жерлери, төрүндө чоң үй, летний кухнясы, времянка, сарайы дагы бар экен туугандар. Чек ара мынакей могу жерден түз ары карай кетет. Азыр аркы чек арасында көргөзөм туугандар. Негизинен мынакей короосуна чоң транспорт КамАЗдарды эле кенен батырсаңыздар болот. Аркы тарабына бир дагы бак, жер жемиш кыласыздарбы? Анан Кантта туугандар квартира издеген киши да көп экен. Негизинен жер кенен квартира салып деле ишкерлик кылсаңыздар болот. Азыркы учурда мынакей бул жерде дагы ошондой ишкерликке квартира салыныптыр. Ички тарабы толук эле жаңы эле салынган. Бул жагында дагы летний кухнясы жана бул жерде ички тарабы 60 квадрат метр болгон чоң үй туугандар. Анан мал сарайы да бар экен. 20 чоң малды өзүнө батырып алат. Калсаңыздар бул жака мал коюп калсаңыздар, кошуп дагы толугураак бүтүрүп квартира кылып койсоңуздар деле болгудай көрүнөт. Андан ары үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы. Бул жакты карай киребиз. Кухнясы, раковина орнотулуп суу чыгарылган. Природный газ, 3 фазалуу электр энергиясы бар. Жана бул жакта ванна, душ. Мынакей туугандар. Бул жерден сол тарапка карай кирсек, дагы бир коридор. Полдор жыгачтан болгон пол. Бул жерде бир балдар бөлмөсү окшойт туугандар мынакей. Андан ары бул жакта дагы бир бөлмө. Бийик потолок болгон. Дуалдары туугандар широкий экен. Немецкий үй экен туугандар. Бул жакта залы. Отоплениянын батареялары, газовый котел менен үйүбүз жылыйт туугандар. Жана бул жагында да огороддор, мына гүлдөр. Азыр ал жакты да көргөзөм. Бул жагында бир спальный бөлмөсү туугандар мынакей. Навестин ылый жагы деле бир 20 метрдей бар экен. Тапчан кое аласыздарбы туугандар. Бул жакта кухня, летний, төрүндө банясы бар. Ал жактарды азыр көргөзөм. Бөлүп койгонун себеби бул жакта азыр квартиранттар бар экен. Анан чоң мал сарайын чыктырганда азыр бул тарабынан көргөзөм туугандар. Бизде жаңы эле салынган ушундай квартиранттар үчүн эме болгон салынган үйлөр. Квартирант киргизейин деген план менен салынган. Бул жактан толук бүтүрүп аласыздар. Жана бул жакта мал сарай болгон экен. Каласаңыздар мына швейный цех кылып аласыздарбы туугандар. Бир аз кошумча ремонт кылып туруп, же местосуга квартира кылып аласыздарбы мынакей. Ушундай мал сарайы. Эми сиздерге туугандар бул жакта летний кухняны көргөзөйүн. Бул жагында да мынакей кенен бош жерлери, жана көргөзгөн жаш бактары. Жер жемиш экенге жерлери туугандар. Мынакей. Бул жакта гүлдөр. Суу үйдүн ички тарабынан да, сырткы тарабынан да чыгарылган. Сыртка жаткан участоктун бул бурчунда экен. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Жана бул жагында болсо, жана айткан летний кухнясы туугандар, банялары. Бери карай киребиз. Жанагы навестин ламбасы.
ортосы бөлінген. Анан ары кире бериште туугандар отоплениянын котелдору көмүр жана газовый котел менен идирилип аласыздар. Раковина отоп чыгарылган. Бери карай киребиз мындай тамактануучу бөлмөсү жана бул жакта спальня бөлмө жайгашыптыр туугандар. Окей. Анан бул жагында болсо туугандар банясы. Бул жак тапчан окшойт. Так, жууган машиненин жайы, отоплениянын батареялары орнотулган. Жана бул жакта жугуучу жай экен. Анан бул летний кухняда туугандар теплый полу дагы бар, отоплениянын батареялары дагы бар экен туугандар. Бул үйдүн баасы туугандар $72,000 сурап атыптыр. Анда реальный клиенттер менен сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0509 12 36 95. 0509 12 36 95 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.